Калты теле борборлорундағы кезек өтілер дем алыш жана майрам күндөрдөн соң кескин көбөйөт. Анткени туулгандыгы тууралуу күбөлүк, нике кагазы, паспорт алуу бөлүмдөрү бир борборго чогулган. Баштагыда ары бери жака колуна кагаз кармап алып чуркаган мезгил өткөн. Андан калса жарандык абалдын актылары каттоо жана паспорт берүү бөлүмгө биретилгенден бери жарандар үчүн документ алуу 2 эсе жеңилдеди. Биздин калктын саны Сузак районунда 302 миңден ашык калк бар. Ошолордун бардыгын тейлегенде бир эле жерден бардык маселелер, бир көйгөй маселелер бир эле жерден чечилип атат. Мисалы, баягы өзүңөргө белгилүү өздөрүнүн базадан чыкпай калдык деп элдер аябай жүгүрүп атышпайбы? Бир жерде эле базага учетко коёт. Эгерде алардын каттоосу жок болсо, алар паспортко барып, кайра эмеге ЗАГС бөлүмүнө, жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө келип, элдерди баягы күндүр эмеси убактысы көрүп кетет эле. Азыр бир жерден эле сиздин каттооңуз жок десек эле, бир заматта өзүбүз коебуз, өзүбүз эле кайра ошол жерден бардыгын тейлейбиз. Коомчулукта паспорт алуудагы алишендиктер, паракорчулук багытындагы сөздөр арбын болгондугу ырас. Ошондуктан да ээриде электрондоштурулган тартипте калты теле борборлору өткөрүлдү. Азыр бардыгы ачык, кезек күтүүчүлөрдүн колунда атайын номер. Баштагыдай бирин-бирин укпай жөөлөгөн жан жок. Бурдагындай башаламан жок, бар жок жакшы. Нормально болуп атат. Ошо өзү немесинде номеринде чакырып атат, келип документтер бардыгы жакшы, тез бүтүп атат. Абнерге көп келип турам, сверка боюнча, мешелер сверка нормально тейлешет. Бир документ алуу үчүн бир нече иштин калгасын каккылаган убакыт артта калып, азыр заманбап тейлөө абалы мындагы кызматкерлердин жумушун орлоткону менен жарандарга болгон жеңилдиктердин орун алышы иштин жыйынтыгы катары бааланат. Бир күндө 300 адамды тейледик. Мүмкүнчүлүгүбүз бар. Даже 500ге чейин тейлеңге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Арасында баанда консультацияларды беребиз. Бир эле роддом эле жазып албайбыз. Базага коебуз, паспортко жөнөтөбүз. 18ге толуп калгандар бар, 16га толуп калгандар бар. Ошолордун бардыгын паспорттарды дагы жөнөтөбүз. Адистердин берген маалымат боюнча өткөн жылы Сузак району боюнча 6391 наристеге көбөлүк берилди. Өкүнүчтүүсү COVID-19 кесепети менен көз жумгандарга берилүүчү кара кагаздын саны 1000ден ашуунду көрсөттү. Ал эми 11399 адамга жарандык паспорт ыйгарылды. Диана Райымжанова, Гүлжина Мөндөева, Байман Тургуналиев, Сузак району.